Ассаламу алейкум достар, Кутман күн. Бүгін күндүн жылуулугу 30-35 градус погоданы көрсөтүп турат. Күн аябай ысык. 20-сынан баштап саратан кирди деп эсептелет. Мына ушул саратандын кириши күндүн ысышы менен башталып атат. Алдыбызда көрүнүп тургандараак суудан өтө суусап турганын көрүүгө болот. Суудан стресс алып турат. Мына достор, көчөттү эрте мөмөгө киргизүү үчүн каңтаруу деп айтылат. Суудан тартуу. Каңтаруу деген сөз көбүнчө жылкыларга колдонот. Бизде да ошо багбандарда каңтаруу деген сөз бар. Мисалыга жүгөрүнү маканы каңтарат. Боюн өстүрүп алыш үчүн, тамыр дылдыга өстүрүп алыш үчүн каңтарат. Бизде дагы бул көчөттөрдө бутакты бышырып алуу үчүн ушундай каңтарууга алып келет. Буну биз атайын каңтарган жокпуз, астындагы тамчылатмайдан суу чыкпай калып, бул ушундай учурга туш болгон. Азыр көрсөтөйүн, мына астындагы жаңы чыккан бутак мына саргарып, уже катуу болуп калган. Үстү болсо али мынакей жумшак бойдон. Эгер суудан тарта турган болсок, ушул бутак тезирээк бышууга түрткү болот. Гиластарагы өзүнө тиешелүү болгон 1600 сааттык радиациясын күндөн алышы керек. Ошондо бутак бышат. Бышкан бутак мыналар тезирээк мөмөгө отурганга аракет кылат. Эгер сууну көп бере турган болсок, азотту дагы көп бере турган болсок, буларда ауксин деген нерсе бар. Ауксинди тартып кетет дагы, булар өсө баштайт. Муну биздин тил менен айтканда эркектеп кетти деп айтасыздар. Ошол эркектеп кетүү, ошону суу көп коюудан, азотту көп берүүдөн болот. Эгер өтө эле көп каңтарып кое турган болсо, анда кийинки жылкы мөмөдөн калат. Ошон үчүн каңтарууда сөзсүз көчөттү карап туруш керек. Өтө көп каңтарбоо керек. Бышуу саатын эсептеп чыксаңыз болот. Мына бул жакшы эле стресс алган. Эгер суу койгонуңуздан кийин бул кайра жазылат. Суусаган көчөт мынатып бүрүшүп билинип калат, мына көрүнүп турат. Жука, жумшак, бош болуп калат. Бул азыр сууну буулантпаш үчүн, сууду сактап калыш үчүн ушундай буралууга дуушар болуп атат. Астындагы жалбырактар бир аз саргарып, мынакей таштай баштаган. Эгер ушундай акыбалга келе турган болсо, бүт бардыгы мына ушундай саргарып, ушундай акыбалга келе турган болсо, анда кийинки жылгы мөмөдөн калат. Азыр үстү жашыл бойдон эле. Мына достор, бүгүн биз сиздер менен каңтаруу боюнча бир аз сүйлөштүк. Бул кеңири тема. Буюрса бул боюнча да кайрылабыз деп ойлойм. Мына ушундай достор. Өтө ашыкча каңтаруу дагы, өтө көп суу берүү дагы аны өсүп кетишине же болбосо мөмөдөн калышына алып келет. Рахмат достор, сиздер менен Бак Өстүрүү Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар.